Mınalar сваркаларын түтүктөрүнө элеваторлар коюп, сәніктерін басып, майлап, бар жакта мына кышка даярдыгыбыз. Ош шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн жертөлөсүндөгү жылуулук түтүктөрүн толук түрдө оңдоп түзөө иштери аткарылууда. Тургундар жылуулук системасын оңдоого керектелген чыгымдын жарымын көтөрсө, жарымын мэрия мойнуна алган. Бул үчүн жергиликтүү бийлик биргелешип каржылоо долбоорун алкагында 10 миллион сом бөлгөн. Өзү элеватор деп коет, домго чейин жылытып алып барабыз да. Жашоочулар өздөрү ички турбаларын караш керек. Ошон үчүн биз азыр мына кече дагы кошумча 10 миллион бөлдүк, 50-50 деген быйыл 30 миллион бөлгөн болчу, төп калды. Именно ошол жылуулук камсыздоо боюнча ички системаларды турбалар толуп калган домдордун көпчүлүгүчү. Ошондорго биз жарандарга түшүндүрүп, 50%-ын биз берип атабыз, 50%-ын өздөрү топтоп жасап атат. Каладагы көпчүлүк үйлөрдүн жылуулук түтүктөрү эскирип, колдонуудан чыгып калган. Жылуулук алып өтүүчү турбалар дээрлик 30 жылдан бери алмашылган эмес. Мындан улам кыш ичинде кала тургундарына жылуулук толук жетпей, наразычылыктар байма-бай орун алып турат. Ошондуктан быйылкы жылы көп кабаттуу үйлөрдүн жертөлөлөрүнүн жылытуу системасын кышка даярдоого өзгөчө көңүл бурулууда. Бизде эми ошол турбалар эскиргендиги боюнча мен көчүп келгениме мына 10 жыл болду. Ошондон бери начар бизде. Өтө отопление ысыбайт, дополнительный печке саябыз өзү. Азыр эми ушул проблема чечилип атат, ошону эми өзүбүз деле аракет кылышыбыз керек экен да азырчы. Бир эле адам жок болуп калган болсо, ошол токтоп калып атат да. Азыр эми отоплительный сезон башталып атат. Азыр ошону эми бардыгы угуп, билип, түшүнүп алмаштырышыбыз керек. 1700дөн түштү. Анан мэриядан жардам берди. Ошону менен түтүкчөлөрдү алмаштырышты да. Болуп аткан кыйынчылыктар эми мынаны алмаштырды, эми ысык сууну бергенде анан билебиз да кандай экенин. Биз быйыл алмаша албай калдык, пассат кылабыз деп. Азыр ана сынос келди, пассат кылабыз, Кудай кааласа. Мына 6-чы дом алмашты. Эми ушуга карап быйыл көрөбүз да немесин. Бирок жакшы келет. Бул элдин өзүнүн кызыкчылыгы да өзү турбасын алмаштырып, үйүнүн ичиндеги батарейкаларын алмаштырып, сууларын тазалатса эле немеде айып жок. Жалпысынан жылуулук камсыздоо муниципалдык ишканасы кыш мезгилине толугу менен даяр. Ишкана тарабынан бекитилген иш-чаралардын графигине ылайык кышка даярдык көрүү боюнча бардык зарыл иштер аягына чыккан. Адистер жылуулук көп кабаттуу үйлөргө нормадагыдай барышы үчүн быйыл жаңы ыкманы колдонуп, атайын чет өлкөдөн алынып келинген изоляциялык материалдар менен жылуулук түтүктөрүн ороп чыгышкан. Аталган материалдар кышын жайын турууга ыңгайлашып, 15 жылдан ашык убакытка кепилденген. Бул жылуулуктун сапатын 97%га жылуу кармай тургандыгы маалымдалат. Бул убакка чейин бул түтүкчөлөр баягындай лист менен эле оролгон эле, стекловата менен оролуп, сыртынан лист менен эле оролгон эле. Азыр бүгүнкү күндө мына бул жаңы заманбап мына изолот келди биздин ишканага. Ушул изолот менен мына биздин участкада бир 30-40% ушу менен оролуп бүттү. Кудай кааласа дагы ошол 100%га чейин ороп бүтөбүз бардык түтүкчөлөрдү. Мурункуда баягы көп жылуулуктар эмеде сырттан чыгып кетет эле. Бүгүнкү күндө мына бул аябай жакшы болуп атат. Эми Кудай кааласа ушу менен бардыгын ороп алсак, биз ойлойбуз ошол үйлөргө толук кандуу жылуулукту жеткиребиз деп. Бүгүнкү күндө айтып кетсем, толугу менен биз кышка даярбыз. Бүгүнкү күндө баягы үйлөргө суу толтуруп, опрессовка кылып, ошол иштерди жүргүзүп атабыз. Азыр үйлөр сууга толтуруп даярдап. Саналыш боюнча 140 күн жылуулук деп эсептелет нормалар боюнча. Анан азыр 12 000 тонна көмүргө тендер өткөрүлүп, азыр ошо график негизинде ташуу иштери башталды. Ошол азыр алып келип түшүрүп атышат. Бейле кетсек, Ош муниципалдык жылуулук камсыздоо ишканасы 88 откананы тейлейт. Анын 19-у электр энергиясы, калганы көмүр менен иштейт. Алар 306 көп кабаттуу үйдү, шаардагы ишкана, билим берүү жана саламаттыкты сактоо мекемелерин кошкондо 98 мекемени жылуулук менен камсыз кылат. Жалпы абоненттердин саны 14 000ден ашат. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.